Жаңылыктарды улантабыз. Өкмөттүн жеткиликтүү турак жай аталган программасы дагы жеңилдетилди. Тиешелүү токтомго кечээ премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койду. Бул рет ипотекалык насыялоо шарттарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган документте эмнелер жазылган? Кесиптешим Тынчтык Акишев түшүндүрүп берет. Тынчтык, айтсаңыз, бул жаңы өзгөртүүлөр эмнеге байланыштуу экен? Рахмат Назик. Жээнбеков жыл аягына чейин мамлекеттик программанын алкагында 3000 жаранды буга чейин белгиленгендей турак жай менен камсыздоону тапшырды. Эми премьер кол койгон документке ылайык үстөк 10%га төмөндөтүлдү. Мындан тышкары ачкычына чейин бүткөрүлгөн турак жайлардын 1 чарчы метринин наркы социалдык турак жай багыты боюнча 60 000 сомдон жогору, эми социалдык багыты боюнча 40 000 сомго чейин деп белгиленген. Мындан тышкары кошумча күрөө коюлган учурда заимчы насыяны алгач төлөмсүз алууга жол ачылды. Учурда ипотекалык насыя алуучулар үчүн жылдык үстөк 12-14%дан 10%га төмөндөтүлдү. Дагы бир суроо, азыркы күн канча адам батирлүү болуптур? Менимче дагы калоочулардан арыз түшүп жатса керек. Ооба, сиз туура айттыңыз. Учурда миңдеген адамдардын арыздары каралып атыптыр. Калоочулар өтө көп. Буга чейин, үйлүгө чейин тактап айтканда жүздөгөн адам үйлүү болуп калышкан. Адегенде ушул күнгө чейин жеткиликтүү турак жай программасы менен 100 адамга ипотекалык насыя берилгенин айта кетейин. Экинчи этапта миңдеген адамдардан арыздар келип түшкөн. Дагы эске сала кетейин, эң биринчи шарт ал мамлекеттик кызматта иштеген адам болушу керек. Ал эми ипотекалык насыялар төмөнкү шарттар менен берилет экен. Максималдуу сумма 3 миллион сом, пайыздык чен 12-14%, төлөм мөөнөтү 15 жыл. Жана жеткиликтүү аянты батирлер үчүн 70 метр квадрат, ал эми жер үйлөр үчүн 150 метр квадрат болуусу керек экен. Турак жайды алууну каалагандардын тизмеси жашаган жана иштеген жерине карата түзүлөт. Ал эми албетте бул документтердин бардыгы банк аркылуу ишке ашырылат экен. Рахмат Назик, ушуну менен сөздү сизге узатам. Рахмат Тынчтык. Кесиптешим буга чейин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн токтомуна кол коюп, ага ылайык насыя алуу процедурасы жөнөкөйлөштүрүлгөнү туурасында айтып берди.